Москвада вагондон өрт чыгып, кыргызстандыктардын балдары реанимацияга түштү. Москванын батышында өрт болуп, кичинекей балдар жаракат алган. Тергөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Москва шаардык маалыматтар агенттиги укук коргоо органдарындагы булактарга шилтеме берип кабарлайт. Маалыматка ылайык, 6 февраль күнү Родниковая көчөсүндөгү курулушта өрт чыккан. Өрт болуп жаткан жерде куткаруучулар 2 кичинекей кызды алып чыгышкан. 7 айлык ымыркайдын колу жана бети күйгөн. Ал эми анын 3 жаштагы эжекесинин бети, кулактары, колдору жана таманы күйүп калган. Балдар кайра жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтарга ылайык, өрттүн себеби электр жабдууларын колдонуудагы коопсуздукту сактабагандыктан келип чыккан. Жабыркаган кыздардын ата-энесинин өздүгү такталган. Алар 30 жаштагы жана 22 жаштагы Кыргызстандын жарандары. Алар Москванын 3-Михайловск проездинде жашагандыгы такталган. Учурда тергөө комитети өрттүн чоо жайын жана кандай себептер менен балдар жалгыз вагондо болгондугун териштирүүдө. Булак кабар чекиткеji. Стамбулда урандынын алдында калган 5 жашар кыз 19 сааттан кийин куткарылды. Түркиянын Стамбул шаарында 6 февраль күнү 8 кабаттуу үй урап түшүп, жыйынтыгында 3 адам каза болуп, 13 жаракат алган. Бул тууралуу Репорт басылмасы Hürriyet маалымат агенттигине шилтеме берип кабарлады. Жарадар болгондордун 3-өөнүн абалы оор экендиги айтылууда. Азырынча каза болгондор менен жабыркагандардын аты атала элек. Кырсыктан 19 саат өткөндөн кийин куткаруучулар урандынын астынан Хавва Теккез аттуу 5 жашар кызды таап чыгышкан. Айлана чөйрө жана шаар куруу министри Мурат Корумдун айтуусунда, урандылардын астында дагы деле элдер калууда. Кыйрандынын алдынан алардын үндөрү угулууда. Кырсыктан кийин урап түшкөн үйгө жакын жайгашкан 7 имараттын жашоочулары эвакуацияланган. Эске сала кетсек, 2019-жылдын 6 февралында Стамбулдун Түркия Мелтепе районунда 8 кабаттуу үй урап түшкөн. Булак кабар чекиткеji.